Союз күрөшүнүн тарыхын жараткан Кыргыздын учурдагы Курманжан Датказы деп атасам да жаңылышпайт болушум керек. Себеби мына ошол дүйнө чемпионатынын 3 ирет Олимпиада оюндарынын байгелүү орундарынын ээси Айсылуу Тунубекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге чоң ыраазычылык. Ошол Сколдон иш сапарыңызда көптөгөн жерлерге барып, балдардын астында ошол аларга дем күч берип, алардан ошол жашап алган бир максаттарын өзгөрткөнгө аракет кылып, анан бирок ошонун ичинде дагы бизге убакыт табып, баалуу болгон убактыңызды бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Анан бул иш сапар тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Негизи ушул Ысык көл областына чейин бул иш-чараны 2021-жылы баштаганбыз. Биринчи ирет Баткен областына барып, андан кийин Ош областына бардык. Андан кийин быйыл жылдын башында Нарын областына барганбыз. Азыр ушул кезек Ысык көл областына келип, 12 ноябрдан баштап ушул көл жергесине келип, балыкчы шаарынан сапарыбыз башталган болчу. Жолугушуулар, беттешүүлөр, анан негизи эле ушул биздин жолугушуу жаштар менен өзүбүз телевизордон көргөндө башкача, телефондон көргөндө башкача, анан өзүбүз түзмө-түз жолугуп, ээн эркин ушул өздөрү сурагысы келген суроолоруна биз толугу менен жооп бергенге жана ошол эле учурда өзүмдүн ушул ийгиликке жетердеги кадам жөнүндө башыман кандай кыйынчылыктар өттү, кандай жакшылыктар болуп атат, кандай ийгиликтерге жеттик, деги эле ушул ийгилик жаратыш үчүн кандай жолду басып өтүш керек, эмне кылыш керек, кандай аракет кылыш керек деп жаш биздин муундарга келечектеги биздин Кыргызстандын келечеги үчүн жаш өспүрүмдөргө кичине болсо дагы мотивация берели деп ушундай жолугушууларды баштап алганбыз биздин командабыз менен. Чындыгында эле балдар бардыгы иш-чара бүткөндөн кийин өзгөчө бир кубанып, дем күч алып, ой муну үйрөндүк, эми биз максатыбыздан кайтпайбыз деген сыяктуу жакшы бир жыйынтыктарды алып аткандай көрүп атабыз. Анан сиз жакында эле вице-президент болуп шайландыңыз кыз келиндер күрөшүнө. Эми бул федерациядагы максаттарыңыз кандай? Бул федерацияга вице-президент кылып, сунуш кылып, шайлап, мен дагы терең ыраазычылык билдирем. Бул аябаганда чоң жоопкерчилик. Ошондуктан азыр дагы мен көрүп атам, көлдө, Түп районунда, Михайловка айылында дагы ошо жети-өгүздө кыздар күрөшүп калган. Көчө болсо кичинекей ушундай кыздар дагы күрөшүп башташыптыр. Аябаганда мени сүйүндүрдү баарынан дагы мага. Анан биздин эң негизги максатыбыз ушул спортчуларды айыл жергесинен, региондордон издеп жана ошондой эле машыктыруучулар колдон келсе мындай кичине болсо да колдоо көрсөтүп, балким федерация тарабынан кандайдыр бир колдоо жардам керек болсо түзмө-түз сүйлөшүп, болушунча колдообузду көрсөтүп, кийинки келечектеги мисалы ушул аялдар күрөшү 2028 Олимпиада келатат, ал 4 жыл бат эле өтүп кетет. Бирок ал Олимпиададан кийин дагы биздин аялдар күрөшү курама командасы аркадан уламдан улам чемпиондор, кадрлар керек да. Ошондуктан ал жакшы кадрларды, перспективный спортчу кыздарды айыл жергесинен чыгат. Анткени айылда жашообуз абалы башкача, көп оор жумушту кылгандыктан Бишкекке келгенден кийин мисалы ушул көп нагрузка берилгенде чыдай алат да, көтөрө алат. Нагрузка жок, көп иштемейинче ийгилик да жаратуу өтө кыйын. Ал эми мындай ачыгын айтканда комфорттоо, жакшы жашоодо чоңойгон кыз же болбосо бала деле ийгилик жаратыш бул аябагандай мындай кыйын эле да, мындай көрсөтө алат деген деп айтыш дагы мындай кыйыныраак болуп калат да мен үчүн. Канчалык кыз же ошол эле бала оор жумуш кылып, үйдөгү оокаттарды кылып жүргөн болсо,
мындай күрөшкө келгенде өзү мен мындай көрүп жүрөм, канча жылдан бери өзүм деле ушул күрөштө өмүрүмдүн баардыгы өтүп атат. Ошондуктан мындай канчалык ачкараак, канчалык кыйынчылыкты көрүп келген спортчу гана ийгиликке мындай чыдап жете алат да. Ошондуктан аракет кылып, мындан ары да аракет кылабыз ушул аялдар күрөшү дагы токтоп калбаш үчүн. Анткени азыркы учурда менин аркамда Мээрим Айпири, анан дагы жаш кыздарыбыз бар. Бирок ошол менен биздин аялдар күрөшү токтоп калбаш керек да. Башында мисалы мен жаңы спортко келгенде аялдар күрөшүнүн абалы өтө начар болчу. Деңгээли дагы төмөн болчу. Анан ушул Кыргыздын кыздары да күрөшө алат. Кыргызстан деген мамлекет бар. Азыр биз менен Кыргызстандын спортчулары менен аябагандай чет өлкөнүн элдери сыймыктанып, эсептешет биз менен. Ошондуктан ушул авторитетти биз канча деген күч, канча деген эмгек менен алдык. Ушул биздин авторитетти ушул Кыргызстандын желегин канча деген спортчулар дагы көтөрүш үчүн мен дагы аракет кылам. Федерация тарабынан биздин жакшы агайларыбыз бар. Ушул агайларыбыздын да көңүлүн көтөрүп, мындан ары дагы ушул биздин деги эле күрөш эмес, башка спорттун түрлөрү дагы өсүп өнүгүшүнө салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Соңку жаштар арасында мелдеш өтпөдү. Анан ал жакта кыз келин, биздин кыздарыбыз жыйынтыкка жетпей калды да. Буну эмне менен байланыштырасыз? Ал эми мисалы бизде ушул чоңдор арасында чындыгында иштеп келаткан бир жалгыз эле тренерибиз бар, Нурбек Изабеков. Деңгээли боюнча техникалык жагынан көрсөтө ала турган, ушул биздин бүгүнкү деңгээлге бизди сүйрөп жеткизген. Анан ал эми андан кийинки биздин жаш кыздарыбыз чындыгында айтканда деңгээли тарта албай атат да. Бунун баардыгы талыкпас эмгек керек. Жана ошондой эле биздин жаш машыктыруучулар жана ошондой эле көптөн бери иштеп аткан машыктыруучулар деле кээде болот. Чет өлкөлөргө алып барып коюп эле сборлорду өткөрө берсе эле кыздар күрөшө берет деп. Бирок бул жаңылыштык. Ар бир кызды дайындаш үчүн индивидуальная работа деп коет. Ошондуктан мындай точечно иштеп, аялдар күрөшү менен эркин күрөштүн ыкмалары бир болгону менен, бирок ал жакта болуп аткан жумуш менен кыздардын жумушун мындай салыштырып болбойт да. Кыздар менен дагы башкача кылдаттык түрдө иштеш керек. Кыздардын психологиясы башкачараак. Ошондон улам биздики азыр чындыгында айтканда жакшы машыктыруучулар бар. Бирок ошол эле учурда чоңдор арасына даярдап келтире турган техника жагынан мындай аксайт да көбү. Балким мени угуп көбү таарынып калышы мүмкүн, бирок бул ачык эле чындык. Анткени ушул акыркы эле 21 жашка чейинкилер, анан эле ушул 23 жашка чейинки биздин спортчу кыздарыбыз күрөшкө барышты. Бирок мен эми спортчу катары мен ошол ич арада өзүм чогуу машыгып жүрөм, кошо көрүп жүрөм. Анан буга чейинки кылып жүргөн жумуш менен мындан ары дагы ошол эле жумуш менен бара турган болсо, жыйынтык ийгиликтер болбой калат да, ачыгын айтканда. Ошондуктан сен дүйнөлүк чемпион болом десең, сен дагы башкача иштешиң керек. Мен азыркы учурда мен спортчу катары айткым келет. Мен мисалы дүйнө чемпиону болуш үчүн мен кандай иштегем, ошол өзүмдүн жан терим менен баардыгын сезип, баардыгын өткөргөм. Мисалы ошондой эле Акжол Махмудов кандай иштеп атат, бизде дагы ушул аябай эмгекчил Мээрим Жуманазарова кандай иштейт. Ошондуктан башка кыздар дагы мисалы чемпион мира болом десе, дагы көп ийгиликтерди жаратам десе, буга чейин иштеп келаткан иш бул эмгеги аздык кылат да. Мындан да көп иштеш керек. Бир эле ушул килемдин үстүндө эле эмес, машыгуу эле эмес, сен өзүңдү дагы биринчи очередь тартипти дагы кармаганды билишиң керек. Бул чоң спортко келгенден кийин спорт
мындайча айтканда бүгүн оңойлуу утуп коем же болбосо бүгүн эс алып кое берейинчи болот. Жөнөкөй бир турнирлерде, эл аралык мелдештерде жеңишке жетип аласың, бирок ушундай жоопкерчиликтүү, ответственный чемпионаттарга келгенде сен буга чейин жакшы эмгек кылбасаң, жакшы машыкпасаң көрсөтүп коет да, ошо килемдин үстүндө эле көрсөтүп коет. Сен даярсыңбы, даяр эмессиңби? Ошондуктан сен эч качан өзүңдү алдабашың керек. Болот, сен машыктыруучуну алдап коюшуң мүмкүн, ата энеңди алдап коюшуң мүмкүн, бирок сен өзүңдү жана Аллах тааламды эч качан алдай албайсың. Ошондуктан өзүң менен өзүң сүйлөшкөндө дагы мындай ачык, алдабай, кайсыл жолго баратасың, алдыда кандай максат бар. Анан азыркы көбүн мындай карап, көз карашын көргөндө деле кыздардын көзүндө мындай күйүп турган, мен мисалы өзүмдү элестетем, ар бир айтылган сөздү, ар бир көрсөтүлгөн ыкмаларды мен Нурбек агайдан башка дагы мисалы Сүймөнкул агай мен менен иштейт, Нурсултан агай мен менен иштейт. Ошол эле учурда башкы машыктыруучу эркин күрөштөн Руслан агай дагы ыкмаларын көрсөтүп калчу. Ошондой эле грек-рим күрөшү боюнча мисалы Мээремби агай ыкмаларын көрсөтүп калат. Азат агай башкы машыктыруучу көптөгөн, мисалы как спарринг партнер катары Арсен Эралиев деле, Каныбек Жолчубеков, баардык ушул азыркы агай болуп иштеп жүргөн агайлардын баардыгы биз бир чоң эле мындай үй бүлөбүз да. Ошондуктан ар бир үйрөткөн мага ыкмаларды мен аракет кылчумун сиңирип алганга. Бир эле жолу иштеп койбой, аны кайтадан эртеси күнү дагы миңдеп кайталаш керек. Сен мелдешке чыкканда сен ойлонгуча сенин денең жасап салганча. Бизде мен кээде көрүп калам, бүгүн бир ыкманы үйрөтсөң деп жасайт, бирок эртеси күнү жасап атканын мен иш түрүндө көрбөйм да. Ошон үчүн мындай спортчулар дагы өзүнө мындай кандай жолго баратат, максатты дагы туруктуу коюп, чындыгында ошол балким мен чемпион боло аламбы же болбосо боло албаймбы деген ойго келтирбей, мен болом деп максатты мындай катуу, туруктуу, бийик коюш керек. Ошого жетерин элестетип, өзүнө өзү ишенип дагы күндөн күнгө аракет кылыш керек да. Баардык тараптан китеп окуш керек, аракет кылыш керек. Ал эми мисалы алаксыта турган көп нерсе, факторлор бар. Телефон бар, достор бар, бирөө чалып калышы мүмкүн. Ошондой эле сен бирөө менен сүйлөшкөнгө убакыт табасың, же болбосо кино көргөнгө убакыт табасың. Ошону дагы сен ойлонушуң керек. Максатка жетиш үчүн дагы эмнени кошсом болот? Чет өлкөдөгү кыздар кандай иштеп атат? Башка машыктыруучулар кандай иштеп атат? Балким сага эмне жетишпей атат? Сен машыктыруучулар менен ачык сүйлөшүшүң керек. Эмне үчүн сен коркуп атасыңбы? Коркуп аткан болсоң деле аны ачык айтыш керек. Баардыгы эми адам да, баардык спортчулардын баары туруп алып эле чемпион болуп калган эмес. Мен деле чемпион болуп калган эмесмин. Канча деген утулуп, канча деген жеңилүүнүн аркасы менен күндөн күнгө аракет кылып, изденип, талыкпай эмгек кылып, ошо канча деген жардам менен, агайлардын жардамы менен, мамлекеттин жардамы менен, ошо канча деген элдин ушул колдоолорунун аркасы менен бүгүнкү күндө ушундай жыйынтык болуп турат. Мен бул жыйынтык, мен спортко кеч келгенмин, ошого карабастан мен ойлойм аябагандай чоң жетишкендиктер. Ошондуктан азыркы жаш спортчуларга дагы ушул айтып, аракет кылып келатабыз. Мисалы мен жаңы спортко келгенде мен үлгү катары ала турган ошол кыз болгон эмес менин алдымда. Үйрөнө турган көп көйгөйлөр болот, кездешет, бирок кеңеш катары сурай турган кыздар болгон эмес. Ошондуктан мен келгенде эле ошо грек-рим күрөшү менен, мисалы Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев, ушундай агаларды көрүп, аларга дагы чоң рахмат. Мисалы мен ушул биздин өзүбүздүн байкелер менен, ушу грек-рим күрөшү менен жана ошондой эле эркин күрөштүн балдары менен, жардамы менен мен бат өстүм да. Ошол балдар менен иштеп жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин Олимпиадага акыркы күнгө бара турганга чейин мен ушул балдар менен иштеп, ушундай жыйынтыкка келип атабыз да.
Анан ошо айта турчу нерсе дагы ушул ынтымак болуш керек экен. Ар бир командада мындай жакшы атмосфера болуш керек экен да. Жыйынтыгы дагы жакшы болуш үчүн. Сиз федерацияга келдиңиз, анан соңку учурда эми аймактарда да күрөшкөн кыздар көбөйүп калбодубу баштайга салыштырмалуучу? Эми Кыргызстандын ички чемпионатын өткөрүүдө форматты өзгөртөсүзбү же ушул эле форматта калабы? Негизи азыр кыздардын массасы чоңойду, бирок ошол эле учурда техникасы аксап турат да, аябагандай. Анан балким ушул машыктыруучуларга бир кандайдыр бир окуу катары мындай өзүнүн деңгээлин дагы өстүргөнгө ушундай бир аракеттерди изденип атабыз. Анткени бизде азыркы учурда ушул техникабыз аябай аксап атат. Мисалы чоңдор арасында биз үчөөбүз күрөшүп атабыз. Андан кийинки кыздарды дагы техникасын дагы жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн кыздар дагы өздөрү да аракет кылыш керек. Ар бир көрсөтүп аткан ыкмаларга кунт салып, угуп, жана ошол эле түрдө муну кайталаш керек да, миңдеп. Анан кийин чемпионат боюнча мисалы буга чейин 15 жашка чейинки арасында чемпионат Кыргызстанда өтүп келет, биринчилик. Андан кийин 17 жаштарга чейин өтүп келет. Азыр ушул массага жараша балким 21 жашка чейинки кыздар арасында Кыргызстандын биринчилиги өтүшү да мүмкүн. Эми сиздин спортчу катары карьераңыз өтүп азыр баардык эле сиз тыныгып алгандан кийин, тыныгуудан кийин спортко кандай кайтып келет экен, эми мындан кийин жөнүндө күрөшүп жүрө берет экен, же болбосо дагы да жаңы бир максаттарды коюп күрөшөбү деген кызыгуу көп да элде. Чынын айтсам, мен ошол чоң спортто жүрүп, ушул Париж Олимпиада оюндарынын алдында чындыгында аябай чарчадым мен. Аябай чарчап турмун да. Акыркы өзүмдү мындай айсылуу сен чыда кичине калды, чыдап кой, денелерим ооруйт, буттарым ооруйт, мындай ар бир булчуңдар ооруйт. Ошо мындай жан дүйнөм ооруп, ошол учурда мындай кичине калды, чыдап кой деп, анан ушул бул жашоо өзү сыноо экен да. Анан Олимпиадага бир аз калганда жаракат алып калдым. Анан ушунун баардыгын биз көтөрө албасак, чыдабасак, мен ойлойм берилбейт болчу. Ошондуктан ар бир сыноого мындай татыктуу чыдап өтүп, ошону дагы мындай жакшы жагынан издениш керек экен. Анан мен ушинтип калдым деп эле кейип эле колуңду таштап салбай, үмүтүңдү үзүп салбай, ар бир күнүңдү, ар бир кандай көйгөй кездешсе дагы сен мындай жакшы ой менен, жакшы ниет менен, жакшы тилек менен дагы мындай ишеничиңди кетирбешиң керек экен. Анан ал эми ушул мен ойлогом Олимпиада оюндарынан кийин келем, эс алам деп. Бирок Олимпиада оюндарынан кийин, мисалы азыр ноябрь айы болуп атат. Чынын айтканда мен эс ала элекмин да. Ойлогом чет өлкөгө чыгам го, барып эс алып келем го. Деги эле ушул бир жакын арада 1 жыл, балким 1,5 жыл ошол килемге киргим келбей, ошол килем үстүндө жүргөн адамдарды дагы көргүм келбей атканда, чындыгында айтсамчы, анан болбой эле кайтадан эле ошол вице-президент кылып шайлап коюшту. Анан кайтадан эле ойлонуп атам, балким менин ошол бул жашоодо биздин бир кандайдыр бир максат менен дагы ушул бул жашоого келип калгандын да балким бир себеби ушу менен күрөштөн алыстап кетпей, балким өзүбүз буга чейин чогулткан тажрыйба, кичине болсо да кеңештер менен бөлүшүп, ушул жаштарга мотивация берип, үлгү катары, анан мындай алыстап кетсем дагы болбойт окшойт, кайта эле алып келип эле күрөшкө байланып калып атам. Анан мен ойлойм, ушу күрөштүн тегерек четинде эле болом го деп. Анан менин тилектерим бар, эс алып алып, азыр негизи эми жеке жашоо деген да бар. Ошо баардык нерсени негизи өз учурунда кылыш керек экен. Ошо мен өзүмдүн көмүп калгам пландап. Кээ бир нерселер эми мен пландаган боюнча болбой атат. Анан бирок көп нерсени мен өзүмдүн мисалы бир эле кыял же бир эле максат менен чектелип калбаш керек да. Анан бул жашоодо спорттон кийин да жашоо бар. Ошол
жөнөкөй жашоодо дагы жашаганды да билиш керек. Анан ошон үчүн мындай изденүү учурдамын азыр, аракет түрүндө. Жана ошондой эле өзүмдүн жеке жашоомду дагы ордуна келтирип, баардык нерсемди мен ойдогудай кылып алып, анан 1,5 жыл, 2 жылдан кийин кайтадан келип, мен 2028-жылы боло турган Олимпиада оюндарына даярдык баштайм да. Буйруса деп сүйлөш керек экен. Анан сиз ошол бир элдер план койгондо, ар кандай план коюп, сиз 4 жылга бир циклга бир коем дедиңиз, анан ичинен майда дагы да. Анан ушул жакынкы 28-жылга чейин азыр кыскача айтып өттүңүз, эс алып, анан пландарымды дагы оюндоп, анан эми ошондо сиз буюрса кийинки 2028-жылдагы Олимпиада оюндарында алтын байге үчүн дагы даярданасызбы? Албетте, мен мисалы өзүңүздөр көрүп билгендей эле, менин ушул спорттук карьерамда бир эле медаль жок да. Олимпиада оюндарынын алтын медали. Калган медалдын баардыгы бар менде. Анан эми спортчу болгондон кийин ар бир спортчунун кыялы бар, эңсегени ушул Олимпиада оюндарынан жеңиш менен кайтуу да. Анан ушул жеңишке жетип, Кыргызстан желегин желбиреткенге, анан мисалы жашоодо баардыгы, мен азыркы учурда баардыгы жакшы менде. Мындай мен ойлобойт да болчумун ушундай деңгээлге жетем, ушундай ийгиликтерге, материалдык жактан. Мисалы мен аябагандай шүгүр кылам, күн сайын шүгүр кылам ушундай бүгүнкү жашап аткан жашоом менен. Канча деген адам ушул жашоого жетиш үчүн аракет кылышат. Мен өзүм да билем канчалык аракет кылдым. Анан негизи мындай айтканда, ушул чемпион болгондон кийин сен дагы чемпион болуп, ошол сезим мындай башкача да, башка эч нерсе менен салыштыра албайсың. Анан кайтадан эле ошол жеңишти өзүңдүн териң менен, жан дүйнөң менен мындай сезиш үчүн кайтадан баргың келет экен да, кайтадан күрөшкүң келет экен, кайтадан жеңгиң келет экен. Анан Кудайым буйруп, ден соолугубуз уруксаат берсе, бул чоң спортто жүрүп аябагандай көп жаракаттарды алдым. Анын баардыгын мен ордуна, өз калыбына келиш үчүн дагы мен убакыт талап кылат. Дарыланышым керек. Ошонун баардыгын мен салмактап салып көрүп, өзүмдүн денемдин акыбалына карап, анан кайтадан аттанам да, буюрса. Жеңиш алып келгенге болгон күч аракетимди жасап көрөм. Биринчиден ошол ден соолук экен, бул жашоодо ден соолук. Анан ден соолугуң уруксаат берсе, баардык нерсени кылсаң болот экен. Нурбек агай тууралуу сурагым келет да, эми вице-президент болгондон кийин Нурбек агайдан кеп кеңеш сурап турасызбы? Эми мисалы азыр биз чогуу иштешип калабыз. Анан кийин Нурбек агай буга чейин урматтайм, сыйлайм. Анткени ушул Нурбек агайдын аркасы менен канча деген ушундай курлар турат, тарыхтар жаралды. Бул кишинин, агайымдын мээнети бул бааланбайт. Кандай десем, баасы жок да эми. Мындай ийгилиги өтө зор, эгебейсиз зор десем болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен ал киши машыктыруучу катары анын көз карашы бар. Мисалы ал деле мен менен иштешерде, мен менен иш баштаарда көрөкөч да. Ар бир машыктыруучу да боло бербейт. Мисалы ал киши көрөкөч, биле алат, кыз перспективныйбы, бул кыздан чыгабы, аны дагы көп адамдар биле бербейт. Ошондуктан биз канча деген ийгиликтерди жараттык ал киши менен биргеликте. Сөзсүз түрдө дагы ал адамдын дагы ой пикири мен үчүн маанилүү. Сөзсүз түрдө кеңешем, буга чейин деле кеңешип келгенбиз. Дагы ошол аялдар күрөшүнө кандай өзгөрүү киргизсек болот деп ал киши менен да сөзсүз түрдө кеңешип турабыз. Сиз келечекте өзүңүздү ким катары көрөсүз? Машыктыруучу катары көрөсүз? Көрө аласызбы? Негизи машыктыруучу катары. Мен сиз менен 2 күндөн бери чогуу жүрүп, мен сизди бир жакынкы 10 жыл аралыгында саясатчы катары көрүп турам да. Мени мен негизи чынын айтканда саясатка эч аралашкым келбейт. Машыктыруучу катары бир кездери болгум келчү, кайта мен
өзүбүздүн машыктыруучуларды көрүп, чындыгында айтканда кээде бул машыктыруучунун иши мындай орусча айтканда неблагодарный жумуш да, бир себептен карап турсаң. Анан ошон үчүн спортчулар дагы кандай мээнет кылып атат, кандай эмгек кылып атат, кандай деген алтындай болгон убактыларын биз үчүн коротуп атканын ошо спортчулар баалап билип жүрүшүбүз керек. Анан ушунун баарын көрүп мен мисалы машыктыруучу болгондо мен өзүм мындай характерим катуу, мүнөзүм катуу. Мен ойлойм мага көбү чыдабай да коюшу мүмкүн. Мен эгер бир жумушту баштасам, аягына чейин жакшы бүтүрүп, аягына чейин чыгарышым керек да. Анан ошол эле учурда мен талабым аябай чоң. Көбү балким ушу менин мүнөзүмө чыдабай кетиши мүмкүн деп ойлойм да. Анан ушу өзүмдү бирок машыктыруучу кичинекей балдар менен иштегенимди такыр элестете албайм. Мен иштесем мисалы эс тартып калган, чындыгында спортчу өзү сезип билип эмне үчүн баратат, кайсыл максатка баратат деп осознанно мындай келет го. Ошол учурда мен балким иштемекмин. Мындай анчүн ошол эле учурда мен өзүмдүн убактымдагы анан спортчунун убактысында мен жөн эле текке кетиргим келбейт да. Бул жерде эки жак тең түшүнүү менен жана ошол бир максатка кетсе, мен ойлойм жыйынтык болот деп. Ал эми кээ бирөөнүн максаты аксап турса, өзүнө ишенбей атса, ошол эле учурда мен эле сен давай болот деп айткан күндө деле спортчу өзү каалоо тилеги анчалык эмес болуп турса, ийгилик дагы мындай жаралбай калышы мүмкүн да. Бул баардык нерсенин баардыгы мындай бирдей болуш керек да. Негизинде Айсулуу Тыныбекова болуу кандай да? Жоопкерчилиги бар. Сырттан эми бизге сиз ушул курларды жеңип атса баардыгы биз үчүн жөнөкөй көрүнөт, бирок иш жүзүндө Айсулуу Тыныбекова болуу деген бул эмне? Мисалы бул Айсулуу Тыныбекова деп спортчу катары баардыгы кыргыз эли тааныды. Ошонун аркасы менен кыргыз элинин сүйүүсүнө курчалдым мен мисалы. Мен ойлойм аябай бактылуу кызмын деп, Кыргызстанда төрөлгөнүм өзү эле бактылуумун. Анан сен спортчу катары аркаңда келатат, канча деген кыздар келатат, канча деген спортчулар карап турат. Ошондуктан сен ошого дагы сен татыктуу жүрүшүң керек. Бул атты дагы сен деги эле Кыргызстандын атын көтөрүп аткандан кийин сен татыктуу жүрүшүң керек. Бул чоң жоопкерчилик. Өзүңдүн жүрүм турумуңду дагы сен ар бир кадамыңды байкап, карап, кандай сүйлөп атасың, оозуңан кандай сөз чыгып атат, баардыгын сен мындай көрүп, билип, ойлонуп туруп кадам жана сүйлөшүң керек да. Жана ошондой эле мен деле адаммын. Бул популярность эми мен үчүн жакшы дагы, кээде болот мындай өзүмдүн мындай четтелген границаларыман дагы өтүп кетет да кээдечи. Анан кийин кээде болот мен деле чарчайм, мен деле эс алгым келет. Күндө эле күлүп жүрүп деле баардыгына жакшы маанай тартуулаш деле өтө кыйын. Мисалы өзүңдө маанайың жок болуп атса же өзүңдө энергия жок болуп атса, ал нерсени сен бирөөгө да бере албайсың. Анан ошол эле учурда мен ойлойм кээде адам болгондон кийин кээ бир адамдар өзүнө мен жөнөкөймүн эгер адам дагы мага жөнөкөй мамиле кылса. Эгер адам мага текеберчилик кылып, керсейип, башкача мамиле кылса, мен дагы адамга ошондой мамиле кылам да. Анан менде дагы мындай характер деген бар. Анан мен ойлойм бекеринен ошол чемпион болгон жокпуз. Ошондуктан ар бир чемпион болгон, ийгилик жараткан адамдардын бул өзүнүн ички дүйнөсү башка, мүнөзү башка. Анан мисалы спортчу катары билет, бирок эмнегедир мени баардык мындай жеке жашоому, баардык нерсеге кийлигишкиси келе берген адамдар да бар да. Мисалы мага ал нерсе жакпайт. Спортчу катары мен өзүмдүн ийгилигим менен бөлүшкүм келет соц тармакта. Мисалы жеке жашоо боюнча мен
канчалык жакшы күндөрүн жакындарым менен өткөргөн күндөрдү мен ал нерсени соц тармактарга чыгаргым келбейт. Ошондуктан мындай ар бир адамдардагы мисалы менчик катары көрбөш керек. Мисалы кээде болуп калат, Айсулга биз деген аябагандай болеть эттик элек күрөшүп атканда 5 мүнөтчө 1 саат убакыт бөлө албайбы деп. Ага окшогон адамдар өтө көп, мен болсо бир жалгыз эле менмин да. Анан кээде болот чындыгында көңүл бура албай каласың. Анан эгер колуман келип атса, убактым болуп атса, мен колдон келишинче ушундай жаштарга убактымды бөлгүм келет. Анткени мен жаш кезимде мектепте окуп жүргөндө мындай айтып, үлгү катары келип, мисалы азыр мен ушул айыл тармактагы спорт жаш окуучулар менен, спортчулар менен жолугуп аткандай, мисалы менин учурумда болгон эмес. Мен жаш кезимде сен дагы кыла аласың, колуңан келет, ушундай ийгиликтерди жаратса болот деген сөздү мисалы балким ар бир ата эне айтабы айтпайбы билбейм, бирок биздин үй бүлөдө менин апам айтчу. Ошондон улам мен ойлойм мындай колуман келбей калат деген коркунуч сезим эч качан болгон эмес да менде. Анан шаарга келгенде деле, чет өлкөлөргө чыкканда деле мен канча жеңилген күндө деле мен утам буюрса кийин утам, мен деген утайын деп келбедимби, менде максат бар да деп эле ушул ишенич ичимде болгон каалоо тилек аябагандай чоң болчу да. Анан азыркы учурда жаштарда мисалы бардыгы бар, курсагы ток, бирок ошентсе деле мындай маанайы чөккөн, ушундай көп да жаштар. Ошондуктан аракет кылгыла, изденгиле, окугула, билим алгыла. Балким силер чет өлкөгө чыгып билим аласыңар. Азыр деген кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер сенин билимиң жогору болуп атса, сен бул жактан онлайн окууларга тапшырып, окуп келгенге гранттар бар. Мисалы мурун мен ойлойм андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мисалы менин ата энемде андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен аябагандай сүйүнөм ушундай заманда төрөлүп, эркин каалаганыбызды кылып. Ошондуктан азыркы эң баалуу бул ден соолук, убакыт. Ушул убакытты да туура колдонгула. Анткени билбей каласың, кантип 5 жыл өтүп кетет, ошол учурда 10 жыл өтүп кетет. Ошон үчүн ар бир жашоону мындай пайдалуу өткөрүп, ар бир убакытты пайдалуу өткөрүп, биз кийинки мындай алдыдагы жашоодо дагы сен өзүңдүн ордуңду таап, жакшы жашап өтүш керек экен да бул жашоодо. Мисалы мен өзүм ойлойм, ошондуктан 4 жыл деп максат коюп аткан бул спортто, спорттон тышкары дагы жөнөкөй жашоодо дагы мен өзүмдүн максаттарым бар. 10 жылга чейин элестетем, мен 20 жылдан кийин кандай болом. Бардык нерсени мен элестеп, пландап жүрөм да. Бул жолу 20 жылдан кийин кандай болом деп элестетесиз? Сөзсүз түрдө мындай эне катары элестетем өзүмдү. Ток жашоодо жашап, колуман келсе ушу көп адамдарга жардам берип, кандайдыр бир себепкер болуп, жашоосун өзгөрткөнгө, ошол Кыргызстанга көп аракетибизди, салымыбызды кошуп, келечекте ушу 20 жылдан кийин деле мен элестетем, Кыргызстаныбыз канча деген жолдор жасалып атат, өзгөрүүлөр болуп атат, спортко болгон колдоолор аябагандай чоң болуп атат. Мен ойлойм ушул аялдар күрөшүн элестетем, команда болуп, толугу менен кыздардын саны дагы көбөйүп, толук команда болуп, чемпионат, дүйнөлүк биринчиликтерге толук курама команда катышканын элестетем. Эми көп нерсени элестетем да мен, мисалы кандай үйдө жашайм, аны деле элестете берем. Демек ушул ар бир максатка жеткенде, мисалы мен үйүм болсо экен деп тиленчимин, канча жыл тиленип, эңсеп жүрдүм. Бирок ушул бир бөлмөлүү үйгө жеткенде деле мен 3 бөлмөлүү батирим болсо кандай болот эле? Анда мен дагы будан да чоңураак болсунчу деп адам экенбиз да. Ошончу мындай бир эле жеткен максат менен токтоп калбай, чектелип калбай, анан ушул Аллах Тааламдан деле сураганда ар бир нерсенин чектөөсү жок экен, мага мындай эле кичинекей эле берип койчу, же болбосо мага ушул жетет дебей, колдон келсе чоң кадамды да чоң таштап, тилекти да чоң коюш керек экен да. Анан бир эле жеткен максат менен ушул
ордунда эле туруп калбай күндөн күнгө изденип, күндөн күнгө максатты бийик, күндөн күнгө чоң коюш керек экен. Кыялдарыңыз орунду болушуна тилектешим. Азыр дагы алда иш чараларыңыз бар, ошого карабай бизге кулак берүүңүзгө чоң ыраазычылык. Эгерде кайрылууңуз болсо анда бизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Ушул силердин деле жумушуңар оңой эмес. Силердин аркаңар менен канча деген кыргыз эли көрөт, күбө болот. Ошо силерге да чоң рахмат, силерге да ийгилик каалайм. Ал эми негизи эле мен ыраазычылык билдирип кетет элем. Бүгүнкү ушул болуп жаткан иш чараларды, жолугушууларды дагы биздин тилегибизди аткарып берип аткан жалпы эле ушул биздин Ысык Көл областынын губернаторуна, ар бир райондун акимдерине, спорттук жетекчилерге ушул жолугушуулардын баардыгы жакшы өтүп кетсин деп ар бир кызматкер аракет кылып эртеден бери уктабай балдар үчүн кичине болсо да мотивация алып калсын. Биздин айылдын балдары дагы кандайдыр бир билим алып, ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, ийгилик жаратып, биздин айылдын, биздин областтын, Кыргызстандын атынан чемпиондор чыгып калсын деп аракетин, салымын кошуп аткан себепкер адамдарга да чоң рахмат. Ошол эле учурда биз менен биргеликте биринчи жолу ушундай иш сапарга чыгып атабыз. Мен өзүмдүн өнөктөштөрүм менен бул жакта Toyota Центр, Бакай банк, Нурзаман курулуш компаниясы жана ошондой эле камсыздоо Сакбол компаниясы биз менен чогуу биргеликте жүрүшөт. Ошол менин өзүмдүн өнөктөштөрүмө да чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мен ойлойм ошонун баардыгы спортчуларга, келечектеги өсүп келаткан спортчуларга дагы бул үлгү болот деп ойлойм. Анткени ушул канчалык сен атың чыкса, канчалык ийгилик жаратсаң, ушул ат аркылуу дагы сен кийин өзүңдүн жашооңду өзгөртүш үчүн иштесе да болот. Ушул сенин атың аркылуу канча деген контракттар келет, канча деген ушундай мисалы мен ыраазымын. Анткени азыр Жети Өгүз областынын кайсыл айыл экенин унутуп калдым. Бизге китеп керек дегенде Нурзаман курулуш компаниясы толугу менен ошол камсыздап беребиз деп китептеринен бери алып келип атат. Буга да чоң мындай ыраазымын. Буга дагы кандайдыр бир себепкер болуп, мен ойлойм ушул мектептеги ушул китептер камсыздалып калса, ошодо канча деген окуучулар билим алат деп. Анан ушундай жолугушуулар көп болсун, колубуздан келсе биз дагы аракет кылып турабыз. Мен ойлойм ушундай жолугушуунун аркасы менен келечектеги буюрса көп спортчуларга бир кандайдыр бир таасир бере алабыз деп. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат, силерге да ийгилик.